Урматтуу биздин көрөрмандар, урматтуу Facebook колдонуучулар, биздин бүгүн эфирибиз адатта тыш эрте башталды. Аны баарыңыздарга жанатан бери айтып келатабыз, жарыяладык. Бүгүн бизде конокто президенттикке талапкер Адахан Кимсанбаевич Мадмаров. Мырза, саламатсызбы? Адахан Кимсанбаевич. Алейкум ассалам. Биринчи эле суроо, шайлоонун шаңы кандай, даярдык кандай, үгүт маселелери кандай жүрүп атат учурда? Өзүңөр билип туруп анан кайра ушундай сураганыңар. Сиздин ички сезимиңизди дагы элге биле алам. Бул эми маданий очок, ошондуктан кичине баягы кечиңиздер менен урматтуу YouTube каналда силерде туура. Бизде Facebook колдонуучулар. Facebook колдонуучулар. Анан жазуу боюнча YouTube каналга да чыгышы мүмкүн. Ошондуктан баарыңыздар менен саламдашып алганды туура көрдүм. Экинчиден, аябай ушундай бир көңүлүм чөгүп келгени себеп 1 сааттан ашык жүрүп, кайсы көчөгө түшпөгөн тыгын. Анан биздин шаарыбызда өзүңөр билесиңер, айдоочулардын маданияты өтө жогору. Бири-бирин сыйлап, урматтап, жол бошотуп дегенде. Ушундай нерседен кийин келгенден кийин мындай жадырап, жайнап, жаркырап сүйлөө бир аз кыйыныраак болгону да Кыргызстанда ушул болуп аткан шайлоо жөнүндө. Эми шайлоо кимдин алына жараша кетип бартат. Алибек алына жараша дегендей, Жапаров өзүнүн алына жараша кетип бартат, Мадумаров өзүнүн алына жараша кетип бартат, Каныбек Иманалиев, Канат Исаев, Бактыбек баары өзүнүн алына жараша кетип бартат. Ошондуктан кандай кетип барды дегенге менимче бааны силер беришиңер керек. Биз талапкер катарында андай же мындай деп айта албайбыз. Силерге баары көрүнүп турат сыртта. Бүгүн мына жанагы бир нече лидерлер ошол биригебиз, биздин тилегибиз бир деп жарыялабадыңыздарбы? Анан мына көрөрмандарыбыздан суроо келип атат. Нуржигит Абдумаликов дейт, суроо: Адахан Кимсанбаевич, Бактыбек Калмаматов сиздерге кошулбай койдубу дейт. Эмнеге кошулбай койду? Кечээ менимче телетаймашта түшүнүктүү эле болду. Биз эч кандай бир карама-каршылык болгон жок. Ар кимдин түзүлгөн иш пландары бар. Кечээ Аймен мырза деле айтпадыбы бизге? Бүгүн Баткенге учуп кетем, ошондуктан мен силердин пикириңерди, көз карашыңарды толугу менен колдойбуз дегендей позициясын билдирди. Ошондуктан бул 4 киши эмнеге кол коюп отурат? Бул экинчи кадамыбыз. Биринчи кадамыбызда биз Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылганбыз. Жапаровдун катталуусу мыйзамсыз деп. Ал жактан жыйынтык чыкпагандан кийин эми кийинки кадамыбыз бул Бишкек административдик сот. Биз ошону жарыяладык. Анан кечээ телетаймаштын учурунда белгилүү болду. Биздин көз караштарыбыз, баалуулуктарыбыз баары чогуу болгондон кийин эмне үчүн биргелешип аракет жасасак болбойт дегендей, баарыбыз чогуу аракет жасайлы дегендей чечимге келдик да бүгүн ошону жарыяладык. Эми Ильяс ушуга байланыштуу бир суроону дагы берип коеюнчу, Шаке. Тургунбай Алдакулов: 4 партияда жүргөн 4 адам азамат бирикти. Эл арасында булар шайлоодон кийин чыр чыгаруу үчүн бирикти деген сөздөр жүрүп жатат. Жеңилүү ызасын татыктуу көтөрө аласызбы? Биринчиден биз жеңилебиз деген оюбуз жок. Биз көрүп атабыз. Мен эгерде Кыргыз Республикасынын көптөгөн райондорун, көптөгөн жарандары менен жолугушуп келбесем бул сөздү айтпайт элем. Бишкектин өзүнүн дагы маанайы бизге белгилүү, Чүй областынын маанайы белгилүү. Ошондуктан кээ бир атайын кызматтардын жетекчилери жарыя кылгандай, бул коопсуздук комитетинин төрагасы болгон киши жарыялап атпайбы, момундай кылабыз, тигиндей кылабыз деп. Бул аябай сабатсыздык. Өтө чала сабатсыздык. Ошондуктан бизде жеңилүү деген түшүнүк жок. Ильяс Абдыкеримов суроо берип атат. Ассаламу алейкум, Адахан Кимсанбаевич, бүгүн 4 кандидат бириктиңиздер. Кимдин пайдасына кандидатураңыздарды аласыздар деп атат да. Алейкум ассалам. Биринчиден ал маселени эл чечет. 10 январда ким мен көп добушка ээ болгон болсо, биз ошол талапкердин айланасында биригебиз деген ниетибиз бар. Сейтек Бостонов тышкы саясат боюнча Кытай, Евросоюз, АКШ сыяктуу чоң экономикалар менен
кызматташтыгыбыз жанданбай жатышынын себеби эмне деп ойлойсуз? Жанданбай жатканын себеби бирөө гана кечеден баштап түшүндүрүп берип атабыз. Кыргыз Республикасындагы бүгүн бийликпиз деп отурган азаматтардын баары мыйзамсыз. Жогорку Кеңеш 28 октябрдан баштап мыйзамсыз. 6 октябрда дейби, 8 октябрь, 9 октябрь дейби премьер-министрди бекитип бердик дейт. Бирок күчүндө турган премьер-министр туруп, анын үстүнө премьер-министрдин бекитилишинин өзү аябагандай чоң алишемдик. Бүгүн жанагы Жогорку Кеңештин депутаттарынан айтышты, Кубатбек Боронов өкмөт жетекчилигинен 24 октябрда кетиптир. Анда эмне ага чейин 2 премьер-министр болуп турду. Айтор ар бир кадамында алишемдик, ар бир кадамында чоң катачылык кеткен да. Анан шайтандын иши деген ушул. Шайлоодон жеңилбейбиз деген ишеним кайдан келип атат? Себеби дегенде мына Садыр Жапаровго жолугушууга жөнөкөй адамдар, стадионго толтура адамдар келип атат, эси болуп калгандар да болуп атат. Анан кийин баннерлери мына Бишкекти жайнап чыкты. Ушунча мындай рекламалык мындай пиар үгүт иштери абдан катуу күчтүү жүрүп атат да. Анан кийин сиздерде ошол баягы ишеним кайда болуп атат, кайдан болуп атат да жеңилбейбиз деген? Сүрөттөрүн илип койгону биз Кыргызстанда суулардын конкурсун өткөрүп аткан жокпуз. Кимдин сүрөтү көп болсо ошол президент болот деген тыянакты кайдан чыгардыңар? Бул бир. Экинчиден, Бишкектин тетик айлампасындагы бир ошондой сүрөт канча турушун билесиздерби? Шайыр мырза, кызык көрдүңөрбү? Менимче $10.000 чейин жетип атат деп айтып атышат да. Муну мен айткан жокмун, Мыктыбек Арстамбек мырзадан. Эң эле жөнөкөй момундай бир айлампадагы сүрөт 150.000 сом турат. Эми элестеткиле. 5.000 сомдон айлык алып аткан мугалимдин 30 айлык маянасы. Бир сүрөтү. Эми Кыргызстан боюнча элестеткиле канча сүрөт илинип турат. Биз башка талапкерлер ошол сүрөттөрдү илбей койгонубуздун себеби ушул. Быйыл сүрөтүңдү илип, жаркылдап элдин алдында карап тура турган жыл болгон жок. Быйыл Кыргыз мамлекети үчүн өтө оор жыл болду. Мыкты керемет инсандарыбыздан айрылдык. Бизде адамдык бир кандайдыр бир касиет калуу керек да. Мына азыр Манас проспектинде карасаңар, жана көпүрөнүн астынан өтүп баратканда, ар дайым ал жерде жардамга өтө муктач жаш балдардын сүрөттөрү илинип турчу. Кандай дейсиңер? Рак оорусуна чалдыккан, бөйрөгүн алмаштырабыз деген, боорун алмаштырабыз деген, ушул жаш балдардын, ыйлап аткан жаш балдардын сүрөтү турчу. Азыр эми 1 мүнөт ал балдардын жардамасы турат дагы, 1 мүнөт Садыр Жапаровдуку. Адамда мындай бир этика болуш керек. Аны түшүнүш керек. Менде бар, мен кетип бартам, мен баратам деп эле иле бериштин качети жок көрүнгөн жерге. Ал уят маселе ал. Эми ошол баягы бөйрөк алмаштырган, боор алмаштырган, кан алмаштыргандардын алдында ушундай бир жардама талашып, сен эмне башка жерде жетпей атабыз ага сүрөт илгенге. Өзүңөр деле мына кыргыздын балдарысыңар, ойлосоңор, адамгерчилик деген түшүнүк болуу керек адамда. Анан мен өлкө башкарам, журт башкарам деп бараткан адам өзү күндө сайын ошол жерден өтүп баратат. Көрүш керек, айтыш керек да, муну ыйлап аткан балдарды жөн койгулачы айланайда. Менин сүрөтүмдү жок дегенде ошол жерге илбей эле койгулачы деген сөздү айтуу керек да. Же өзүнө өзү рахаттанып өтүп баратабы ошол жерде. Адамда бираз мындай бир кандай десем, бир ичинде мындай бир токтотуп туруучу кандайдыр бир сезимдер болуш керек да. Райзат Мамбет Мусаева суроо берип атат. Саламатсызбы? Жогорку кеңешке чогуу ат салышкан тарапташтарыңыз Субаналиев жана Асанов боюнча оюңуз, Асанов курсан менен мамилеңиз? Бардыгы менен менин оюм түз, баарына түз мамиле жасайм, бирок алар кандай жооп берет, алардын маселеси. Айтсаңыз, мынакей жакында Чолпон Жакупова айтпадыбы? Эгер саясатчыларга эл нааразы болуп аткан болсо, ошол саясатка келип калганын, шайланып келип калганынын бирден бир себеби бул элдин өзү болуп атат депчи. Жана добуштарын сатып, кошоматчылык кылып, ар кандай болупчу. Ошо бийликтеги адамдарга колдоо көрсөтүп дегендей айтты эле да. Анан азыркы учурда кандай болуп атат элдин маанайы? Сиздин оюңузча 4 октябрдагыдай болуп, ошол акчаны же башка бир нерсени ээрчип кетип калбайбы көпчүлүк эл? Биз элге кайрылып атабыз. Айтып атабыз. Өз тагдырыңды, өз келечегиңди өзүң тандайсың. Эгерде өлкөңдүн келечегин, өзүңдүн бүгүнкү күнүңдү, балдарыңдын эртеңки күнүн, неберелериңдин бүрсүңгү күнүн
кайсы бир кызыкчылыктар менен алмаштырам деген болсоң ал өз эркиң. Сен өлкө үчүн кандай жоопкерчиликти сезесиң, кандай мамиле жасайсың эртеңки күнгө, ал өзүңдөн көз кылам. Нурсултан Осмонов суроо берип атат. Ассаламу алейкум. Суроом дейт. Экономиканы кантип көтөрөсүз? Коррупцияны жоюудан жана башка чараларды айтып кетсеңиз. Коррупцияны жоюудан дагы башка чаралар Эми баары эле мындайда түшүнгөн, түшүнбөгөнү деле экономика, анан инвестиция, анан банк, анан тиги бул деген сөздөрдү көп айтып берет. Садакаларым менен бир нерсени түшүнгүлө. Өлкөдө таза бийлик болмоюнча экономикаң өнүкпөйт. Өлкөдө тартип болмоюнча бирдей инвесторун Кыргызстанга келбейт. Ал эмес Кыргызстандын ичиндеги анча-мынча каражаты бар азаматтарыбыз бүтүндөй каражаттарын жыйнап, эгерде шайлоо ушул адаттагыдан тыш кандайдыр бир маанайда өтүп, же туура эмес инсандар шайланып калган болсо, Кыргызстандан чыгып кетүүгө жасалып аткан аракеттер өтө көп. Аны силер деле көрүп атасыңар, угуп атасыңар. Мындай кылалы, биз баарыбыз бир коомдо жашап атабыз. Силердин тууганыңар менин тууганым. Силер тойго барган жерге мен барам. Мен батага барган жерге силер барасыңар. Баарыбыз бири-бирибиз менен эле момундай айланышып эле жүрүп атпайбыз. Эми анан башка өлкөдөн келгендей болуп эле анан суроо берип, муну кандай дейсиз, тиги кандай дейсиз, а силер кандай дейсиңер? Менимче бүгүн Кыргызстанда бир иш орун ачайын же бир ишкерлик менен алек болоюн деген моундай далалат күндөн күнгө азайгандан азайып баратат. Тилекке каршы ушундай. Себеп ар бир кадам сайын мыйзамсыздык. Биздин негизги максатыбыз Кудай буйрса Кыргызстанда баягы 5 октябрдан кийинки кабыл алган бардык чечимдерди жокко чыгарып, кайрадан конституцияны ордуна коюп, бүтүндөй чечимдердин баарын мыйзамга шайкеш келтирүү. Мыйзам иштебеген өлкөдө, тартип болбогон өлкөдө эч кандай экономика өспөйт. Мага десеңер ушул дүйнөлүк экономикалык тармакта кереметтерин көрсөткөн залккар инсандарды алып келсеңер дагы тартиби жок, башаламан, бейбаш өлкөдө алар дагы эч нерсе кыла алмаган эмес. Конституция боюнча бир жараныбыз суроо берип атат. КР деген баягы ат менен экен. Саламатсыздарбы? Кандай башкаруу туура деп ойлойсуз? Биздин үй бүлө бир чечимге келе албай жатабыз дейт. Мен дайым айтып келгенмин, президенттик башкаруу болуусу керек дейт. Бирок бул жерден тактап коюшубуз керек. Президент десе эле 2 кишини, 3 кишини маңдайыбызга тутуп алабыз дагы. Ошолорду элестетебиз да, жок айланаңдар. Андай эмес. Жападан жалгыз саясий партия болсок керек эле. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы 2006-жылдан бери 93-жылкы конституцияга кайрылып келели деген программа менен жүрөбүз. Кээ бир оңдоо түзөтүүлөрдү киргизүү менен ошол президенттик, парламенттик тең салмактуулук. Себеп президент дагы бүткүл эл тарабынан шайланып келет, парламент дагы бүткүл эл тарабынан шайланып келет. Экөөнүн бири-бирине болгон мамилесин тең салмактап турган ыйгарым укуктары менен 93-жылкы конституцияга кайсак, менимче калктын көптөгөн калың катмарына туура келген конституция болмок. Демек 93-жылкы деген Чыныбек Куттукулов дейт, Садыр Жапаровдун камалышы мыйзамдуу болгонбу сиздин оюңузча, так дана айтсаңыз дейт. Аны эми сот чечкен. Эгерде соттор туура эмес чечим кабыл алган болсо, анын баарын кайрадан сот отуруму болуу керек. Ачыктан ачык сот отуруму болуп, туура эмес чечим кабыл алынса, туура эмес чечим кабыл алынган деген жыйынтык чыгарылышы керек. Аларды сүйрөп келип эле далдаңдатып бир жерге алып келип, соттун чечимин кайрадан жокко чыгаруу ал болбогон иш. Ар бир нерсе ачык айрым болуу керек да. Эгер биз арызданып атсак, соттор адилетсиз ошол кезде чечим кабыл алып койгон деп, андан кийинки чечимдер адилеттүүбү? Ошондуктан коомчулук билбей аткандан, кабары жок болгондон аябагандай көп суроолор пайда болуп атат. Ажара Койлубаева суроо берип атат. Мадумаров агай дейт. Саламатсызбы? Эмнеге Садыр Нуркожоевичти дебатка чакырып, ачык сүйлөшпөй жатасыңар? Ким ким экенин эл билгиси келип жатат. Азамат, мен 100 жолу сизге ыраазычылык билдирем. Мен биринчи күндөн бери ушул сиздин сунушуңузду айтып келатам, бирок тилекке каршы мамлекеттик телеканалдар менин сөзүмдү укпайт. Эгерде Жапаров ушуга муктаж болгон болсо, анда айтмак, бир ооз эле айтып койгон болсо, биз түз эфирден бардык маселени чечишип алсак болмок. Мен негизи азыр ушундай суукта футбол тепкен аянттарга балдарды, кыздарды жеткирип барып
көйнөкчөн тургузуп коюп алар чалкасынан кетирип кулатпастан үйдө олтуруп чайын ичип отуруп эле жакшынакай болуп кечеки сыяктуу телетаймаштарды кылса 6 киши эмес. Бүгүн Кыргыз республикасында эң маанилүү маселе бул президентти тандоо. Бардык аракетти ошого жумшаш керек эле. Кудайдын куттуу күнү саат 8ден 10го чейин теле ушундай кечекиндей таймаш кылып койгон болсо, түз эфирден бир күн 4 кишини чыгарып, экинчи күнү 4 кишини, көп эмес 18 киши экен, ар 4 күндө бүтүп турмак. Анан биринчи айлампа, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи деп тышкы экономиканы кандай карайсыз? Тышкы саясатты кандай карайсыз? Коопсуздукту кандай карайсыз? Чек ара маселесин кандай карайсыз? Дегендей маданиятты кандай карайсыз деп. Ушул бөлүк коюп алып айтса, элде мүмкүнчүлүк жаралмак, тандоого мүмкүнчүлүк жаралмак. Анан жөнөкөй бала катарында деп эле баягы Султан Садыр Алиевдин керемет ыры барбы? Мен ушундай жөнөкөй бала деген. Бул дагы жөнөкөй бала болом дейт да. Кыргызга өзү негизи тазим кылуу керек. Жөнөкөй эле бала учуп барып атат. Жөнөкөй эле Ош шаарына. Анан жөнөкөй эле милиционерлер жөнөкөй мэрлер менен тизилип туруп тосуп алып атат. Анан жөнөкөй эл бүт баары чуркап келип стадионго толуп алып, жөнөкөй баланын жөнөкөй сөздөрүн угалы деп отуруп калып атат. А суук болуп атат десе, бул жөнөкөй эле суук деп атат да. Ач болсом да, ток болсом да эч нерсе эмес, мен ушу жөнөкөй баланын сөзүн угайын деп келдим деп өзлөрү чуркап келип атабы. Анан жөнөкөй эле аттарды мингизип, жөнөкөй карышкы ичиктерди кийгизип, жөнөкөй тамак берип, узатып коюп атат. Же силер көрбөй атасыңарбы? Көрүп атабыз. Көрсөңөр силер да кайткыла да. Ошон үчүн журналисттер дагы коомдо саясатчылар кандай жоопкерчиликтүү болсо, журналисттер дагы ошондой жоопкерчиликти сезүү керек. Туура айтканыңызга кошулабыз. Биз дагы өзүбүздүн аракетибизди өзүбүздүн колубуздан келишинче ресурстар менен жасап атканга аракет кылып атабыз. Муну менимче бул дагы өзүнүн бир кандайдыр бир салымын коомдун өнүгүүсүнө кошуп аткан салымыбыз деп эсептейбиз. Талант Абдиматов мырза суроо берип атат. Урматтуу Мадымаров Адахан Кимсанбаевич, сизди колдойбуз. Сизге суроо. Садыр Жапаров сиз менен чогуу сүйлөшөйүн деген ою барбы ортомчулар аркылуу? Аракет болду эле ушундай сүйлөшүүлөр болуп атабы? Эгерде чын жүрөгүнөн сүйлөшүүгө болгон далалаты болсо, бизге ортомчунун кажети жок. Эч кайсы ортомчунун кажети жок. Эмне бирөөбүз эки өлкөнүн жараныбыз бар. Же экөөбүз эки тилде сүйлөшөбүз ба? Мен кайсы жерде отурганымды аябай жакшы билем. Келсин сүйлөшөм деген болсо, маселе жок. Анан бирөөнүн ортомчу салып, бузук телефон кылып, анын эмне кажети бар? Биринчиден, экинчиден, башында ошондой болуп сүйлөшөлү деп келгенде айтканмын. Мен бардык маселеге макул болом, эгерде конституциялык талаага кирсем. А эгер конституцияны тебелеп өтүп, конституциялык мыйзамдардын ишин токтотуп коюп, мен билем, менден кийин дагы өзүм билем деп кете берген болсоң, анда биз таптакыр чогуу боло албайбыз деген пикиримди билдиргенмин. Биз ошол позицияда турабыз. Шекербек Бердибеков суроо берип атат. Программаңыздын негизги 3 багытын айтып берсеңиз. 30 жылдан бери өнүкпөй жатканыбыздын 3 негизги себебин айтып берсеңиз дейт. 3 негизги себеби биз баягы ушул бир өзүнөн өзү келип калды эле, Шайыр мырза. Ушуну айтып келатам. Тилекке каршы качырды тулпар деп, карганы шумкар деп, көкөлөтүп көтөрүп келип ушундай бир тандоо маселелерине келгенде ушундай болот. Тилекке каршы ушундай болот. Экинчиден, өлкө башчысына ар дайым кокустан келген жигиттерди көтөрүп чыгып аттык. Кокусунан келген. Караңыз. Аскар Акаевич айтты, мени парашют менен таштап жиберди деди ак үйдүн үстүнө. Курманбек Бакиев айтты, мен тамак ичип атсам, мен билген жокмун, алып келип отургузуп коюшту деди. Отунбаева апчем, эми ал президенттик макамы жок. Анда бир убактылар келер. Атамбаев айтты, сен өзүң акча алуусун. Сен барбасаң, реваншисттер алып коет дегенден улам, апчем мени түртүп жиберди алдына деди. Уктаңарбы? Мен уккандай эле угасыңар да силердин. Сооронбай Жээнбеков айтты, президент эмес, премьер болуш түшүмө да кирген эмес деди. Эмне кыласыңар анда кыйнап? Жигиттер даяр эмес экен. Жигиттердин каалоосу жок экен. Мойнудан байлаган ит ууга жарабайт дейт, Шайыр. Бар мындай макал бизде. Анан эмне алар каалабаса кайра-кайра эле түрткүлөп атабыз? Каалаган жигиттер бар го. Өткөндө элибиздин ичинде аябай мындай бир таланттуу инсандар көп да. Азыркы бийликтебиз деген азаматтардан бирөөсү сүйлөгөн экен, биз жаңы эле төрөлдүк, тамтың басканды үйрөнгөнчө кое турбайсыңарбы дегендей кылып. Бирөө жазып коюптур.
чуркап жүргөндөрдү эле койбойлу, анда силердин басканыңарды күтүп отурбайбы? Ошондуктан ар бир жерге даярдыктан өткөн, даярдыгы бар, такшалган азаматтарды коюшубуз керек да. Өлүп атканыбыздын кесепети бирөө. Анан сизде кандай принциптер менен үчөөнү айтып берейинби? Бул эң жөнөкөй, эң кыска принциптер. Биринчиси ыйман. Эгер ыйманың болгон болсо, мыйзамсыз деле жашасаң болот. Себеп ыймандуу инсан эч качан калп сүйлөбөйт, калктын казынасынан кол салбайт, бирөөгө кыянаттык жасабайт. Бул керемет түшүнүк. Ыйман, мыйзам, тартип. Мына ушул үч нерсени биз биринчи орунга коюп, коомду ошого көндүрүп алган болсок, анда ошол менен экономикаң да кетет, инвестицияң да кетет, тышкы саясатың, ички саясатың, билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, бардык тармак ушул үчөөнөн көз каранды. Исман деген көрөрманыңыз суроо берип атат. Сизден башка акылдуу адам жоктой сүйлөп атасыз Кыргызстанда дейт да. Анан кийин мен ушуга кошумча бир суроом бар. Адахан мырза, сиз чынында эле бул жерде азыр сиздин колдоочуларыңыз да сизге каршылар да абдан көп пикирлер жазып атат. Алардын баарын окуганга үлгүрбөй атабыз. Мен суроом ушул чынында эле ошол 18 талапкерлердин мейли Садыр Жапаровго мындай бир сын көз карашта экенсиз. Калган 16 сизден башка талапкерлердин ичинде ошондой тың, мисалы сиз жеңбей калсаңыз, Садыр Жапаров жеңбей калса, мамлекетти башкарып кете ала турганда тың азаматтар барбы экен? Алар кимдер экен? Мамлекетти башкарып кете ала турган азаматтар бар. Эгерде азыркы азаматтар башкарып аткандан кийин мындан төмөн болуш мүмкүн эмес. Чыгып аткан азаматтардын арасында бар. Силер дагы мындай бир өзүңөрдүн көрсөтүүңөрдөн башка кесиптештериңердин көрсөтүүлөрүн айтсаңар, мен барган жердин бир жеринде мага добуш бергиле деген сөздү айтпайм. Кайдыгер болбогула деп атам. Таразага салгыла дагы өзүңөр тандап алгыла деп атам. Бир жерде бул президент деп азыртан баштап. Мына көчөнү карасаңар, Садыр президент. Анда эмне кыласың шайлоо өткөрүп? Отур, бар да отур. Адам бир аз чегинүү керек да, чегингенди билүү керек да. Напси деп коет. Напсиңди тыя албасаң, накта шайтандын жоокерине айланасың. Биринчиден, экинчиден, мен эч качан өзүмдү акылдуумун деп айтып аткан жерим жок. Өздөрү мен жөнүндө пикир жазат да, анан мага таңуулайт. Тескерисинче өткөндө мен биринчи эле күндөн баштап айттым, менден мыкты, менден акылдуу азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Аларды тандап көтөрүп алуу калктын вазифасы. Коом ошол азаматтарды көтөрүп алуусу керек. Биз мондай бир элдин элегине түшүп атабыз. Эл элеп алсын, каалаганын тандап алсын деп атабыз. Бизден эстүү, бизден акылдуу, бизден күчтүү азаматтар толуп турат. Ошондуктан могул талапкер болуп чыгып аткан азаматтардын бүт баарына сый урмат менен мамиле жасайын деп көрүнгөн жерде айтып келет, амайланайын. Жөн эле угуп койгулачы, Модумаров эмне деп атат. Гүлбайра Умарова суроо берип атат. Бул баягы катардагы жаран катары өзүнүн бала чакасын, кийинки Кыргызстандын келечегин ойлоп берип аткандай окшойт. Кыргызстандын билим берүү маселесинде мүчүлүштүктөрдү айтыптыр дагы, анан кийин ушуну кантип оңдойсуз? Баягы мен айткан 3 нерсе ордуна келген болсо, оңдолот. Себеп тартип деп атабыз. Тартип деген бул биринчи кезекте мыйзамды сактоо. Бизде Кыргыз Республикасында мугалимдин макамы жөнүндө мыйзам бар. Мугалимдер аябай чоң сый урматка ээ болуу керек. Бизде билим берүү жөнүндөгү мыйзам бар. Билим берүү аябай сабаттуу болуу керек, бүгүнкү заманга жооп бериши керек. Бирок мыйзамдар керемет жазылган, анын аткарылышы дээрлик жок койсо. Ошол мыйзамдардын аткарылышын гана көзөмөлгө алып коюу керек дагы. Тийиштүү жетекчилерден каттуу талапты коюу керек, ошого жетишишибиз керек. Себеп мыйзам өзүнчө, турмуш өзүнчө кетип барат. Бизде билим берүү тармагын биринчи орунга коюп, бешиктеги баладан баштап тарбияны колго албай турган болсок, анда мадис алтынга көмүлүп кеткен өлкө болсо дагы, ал өлкөнүн келечеги жок. Биздин келечегибиз илимде, билимде, иманда, маданиятта. Мына ошол тартип. Себеп маданияттуу инсан эч качан жамандыкка барбайт. Тескерисинче, сабаттуу киши эч качан маданиятсыз болбойт. Баары бири-бири менен шайкеш, аралаш. Мына жана жогоруда сиз дагы бир аз айтып кеттиңиз, улуттук коопсуздук кызматы менен азыркы сот бийлигинин ортосундагы тирешүү жүрүп атат, катуу жүрүп атат. Анан кийин ал жерде багы эки тарапты тең колдогондор бар. Мына сот көз карандысы болуш керек дегендер да бар.
ал мыйзам жагы анан жок ушул сот тазаланыш керек эле, ушинтип коррупциядан тазаланыш керек деген да пикирлер бар да. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Нетократия дегенди түшүнөсүңөрбү? Нетократия дегенди. Бул деген социалдык тармактар башкарып калды деген сөз. Бизди могу телефон башкарып атат. Деп атат, деди деп уктум, деди дептир. Анализ жүргүзгөн инсандар өтө аз. Окуп алат да, кокуй момундай болуп. Бул сот бийлиги өзүнчө көз карандысыз сот. Ал коопсуздук кызматынын алдындагы бөлүм эмес. Бийликтин 3 гана бутагы бар. Садыр Жапаров президенттикти дагы бийликтин бутагына кошуп жибериптир, эми ал кишинин өзүнүн кандай десем бир абиринде болсун, сот бийлиги жөнүндө такыр сөз кылбаптыр. Мүмкүн ошондон кийин коопсуздук кызматынын жетекчиси кокуй мындай бийлик жок турбайбы деп чыккан сыяктуу. Сот адилеттүү сот болмоюнча эч бир мамлекетте мындай бир адамдын укугун коргойбу, инсандык кандайдыр бир баалуулуктарга корголуу болобу, андан түшүнүктөн биз түшүнүк жок деп койсок болот да. Сот бийлиги биринчи кезекте өздөрү кайсыл орунга койсо өзүн, ошол жерде болот. Мына мисалы азыр биз кайрылган иш боюнча, маселе боюнча 30 жылдык кетирген алешемдиктердин баарын жууп салып, биз сотпуз, мыйзамдык катуу кармайбыз, адилеттүүлүктүн коргоочусу катарында турабыз дегенге мүмкүнчүлүк бар. Мына бүгүн Клара айым ар бир тепкич менен айтып берди. 30 жылдан бери кыргыз юристтери эч качан бир пикирге келген эмес. Азыр канча юрист болсо бүтүндөй баары бир пикирге келди. 5 октябрдан баштап мыйзамсыздык, 5 октябрдан баштап башаламандык, 5 октябрдан баштап конституциялык талаадан чыгып кеттик, жайлоого чыгып кеттик, мыйзамдар сакталбай турат деген пикирлерин айтышат. Демек кулак салыш керек да. Кандай дейсиңер? Бир киши айтса кулак салбай, 2 киши айтса албай, 3 киши айтса бүтүндөй кыргыз юристтери, укук кызматкерлеринин баары бир добуштан, бир үн менен айтып аткандан кийин акыл кичине бир жоопкерчиликти сезген инсан токтойт да, карайт да, мүмкүн бирдемеси туурадыр деп мындай бир акыл калчайт да. Бирок тилекке каршы андай болбойт. Руслан Эркараев суроо берип атат сизге Турсунбай Бакир уулу жөнүндө. Ал киши Куран кармап 200 миң сураганы тууралуу деп Адахан Кимсанбаевичке Куран кармап бере алабы сураңыздар дейт да. Биринчиден Куран кармагандыктын өзү бул чектен чыккандык. Экинчиден ал кишинин сөзүн уктум, Адахан Кимсанбаевич сурады деген жерин бир да жерде айткан жок. Адилет Кубандыков суроо берип атат сизге. Адахан мырза, шайлоодон кийин кадамыңыз кандай болот? Парламенттик шайлоого катышасызбы? Туруктуу электоратыңыз бар. Бизге күчтүү президенттик башкарууда ага тең күчтүү парламент керек го. Оюңуз кандай дейт? Туура. Оюңуз абдан туура. Буюрса шайлоонун жыйынтыктарынан кийин көрөбүз. Президент канчалык күчтүү болсо, парламент дал ошондой күчтүү болушу керек. Бийликтин эки тизгин бир чылбыры бир кишинин колуна эч качан тийбеш керек. Тыныстан Асылбеков суроо берип атат. Мен Москвада иштеп жүрөм дейт. Мадумаровдун колдоочулары көп экен. Ошол эле колдоочулар Бакиевтерди да колдошот экен. Бакиев менен байланышы бар бекен? Бакиевтер менен мен түп тамырынан байланышым жок. Таптакыр тескерисинче бүт массалык маалымат каражаттарда азыркы бийликте ошолор менен байланышы бар деген сыяктуу материалдар, макалалар аябай байма-бай чыгып атат. Жетимтик боюнча да чыгып атат, башка бир маселелер боюнча чыгып атат. Анын баарын адилеттүү бийлик келгенде баарын ачыкка чыгарат. Нуркан Токтосунова жазып атат. Саламатсызбы, Адахан Мадумаровго айтсаңыз. Садыр Жапаровго жеке инсан катары сиздин көз карашыңыз кандай? Жапаровду менимче ошол тордун ар жагында отурганда коргосо менчелик коргоор эле, кандай дейсиңер жигиттер? Күйсө менчелик күйөр ал жигиттер. Бул боюнча биз кабардарбыз. Анан бүгүнкү жанагы той тоңдоп алдына түшүп алып чуркап жүргөндөрдүн бирөөсү да жок эле. Биз коргоп аткан мезгилде. Досум деп шилекке алышып, бири-бирисиз жашай албай калган инсандардан дагы жардам болбой калган кездеринде Мадумаров тарабынан ар дайым жардам колу сунулуп келинген. Инсан катарында эч кандай маселем жок. Ини деп, сый-урмат мамиле кылам. Эгерде жеке өзүнүн катачылыгы болгон болсо, ал өзүнүн жеке жумушу, бирок анын иш аракеттеринен бүтүндөй менин өлкөмө
же менин калкыма зыяндар тийип аткан болсо, ким болсо ошол болсун, мен өзүмдүн пикиримди ачык берем. Мариям Эрлан суроо берип атат. Президент болуп калсаңыз сырткы карызды кантип төлөйт элеңиз жана жетим тоону азыркы учурда казууга көз карашыңыз? Мен жетим тоо боюнча иштегенге такыр каршымын. Жанагы Садыр айтып аткандай эле жана кара кече менен салыштырып атпайбы? Тоону эле оюп келип сатып атат, анын деле ою ушундай кылып сатсак болот дейт. Жок. Оюп сатып көрдүк биз, жетишет. Жетишет. Жетим тоону биз көзүбүздүн карегинде сактап калышыбыз керек дагы. Анын көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн жактары өтө көп. Жөнөкөй элге түшүндүрүш өтө кыйын. Муну мамлекетчилмин. Анан ушул эл сүйөр азаматмын деген азаматтардын алдында тажрыйбасы бар азаматтарга түшүндүрүп берүү керек да. Экөөнүн айырмасы кандай экендиги. Анан жөнөкөй эле айтып, бир жагынан темир чыгат, экинчи жагынан көмүр чыгат деп айтып коюш бул өтө жоопкерсиздик маселе. Ал жерде стратегиялык маселе турат. Бул жерде Адахан мырза, мынакей менде бир суроо пайда болуп атат да. Көпчүлүк ат уулдардын баягы 10 январдан кийин Кыргызстандагы абал кандай болот экен деген тынчсыздануусу бар. Анан кийин сиз мына Акаевка да каршы тургансыз, Бакиевке да учурунда сын айткансыз, Атамбаевка да сын айткансыз, ушул баардык эле президенттерге, Жээнбековке деле баарына эле ушул сын айтып эле баягы кемчиликтерин көзгө сайгандай кылып айтып ушинтип эле келатасыз да өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздө. Анан кийин кошоматчыларды көп сындайсыз. Кошоматчылар ушул бийликти чөйрөлөп алат депчи. Мына ушундай позициядан баш тартып, кошоматчыларды ошол бийликтеги адамдан алыстатып, ошол бийликтеги адамдын жанында туруп, эмнеге мындай бакайдай болуп кеңешчи боло албайсыз? Бакайдай болуш үчүн манас болуу керек. Бакай эмне үчүн бакай болду? Манас болгон үчүн бакай болду. Менче ушул сөз менен эле токтотсок болот керек. Калган мен да суроомду улай берсем, Рыспек Жеңишев суроо берип атат. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке ийгилик каалайм. Райымге көз карашыңыз кандай? 700 миллион тууралуу суроо болуптур да булчу. Райымге көз карашым эми бүтүндөй Кыргызстандын эли кандай карап аткан болсо мен ошондой карайм. Бирок анын жанакы мамлекетке келтирген зыяндарын төгүп атат дегенде, ал кимге төгүп атканы мага белгисиз да. Ташиевке төгүп атабы же мамлекетке төгүп атабы? Анын жанакы батирлерин дагы айтып атпайбы, биз моумчасын офицерлерге беребиз, тигинчесин мындай кылабыз деп. Менимче ал ГКМБдан эч нерсе уурдаган эмес. Кандай дейсиз? Ооба. Ал ишти биринчи менимче Азаттыктын журналисттери казып чыгышты. Баракелде. Менимче эгерде ошол иштердин баары далилденген болсо, биринчи кезекте ал кыргыз казынасына төгүлүү керек да. Анын маселесин эки киши чечпеш керек. Ал кыргыз мыйзамдарына кандай жазылса, дал ошондой чечилиши керек. Аркарбек Мамытов суроо берип атат. Биз эми көрөрмандардын суроолорун көбүрөөк берели, анткени көрөрмандар бизди баягы мындай катуураак айтканда сөгүп баштайт, эми биздин суроолорду бербей атасыңар депчи. Адахан Кимсанбаев, сиз президент болуп калсаңыз команданы кандай түзөсүз, кимдер менен иштешесиз, же сиз деле баягылар мененби дейт. Баягылар экен, кимдер экенин мен билбейт экенмин. Эми баягылар деген баягылар да барыбыз билебиз да. Бирок баягыларды аябай жакшы болуп атат да. Ушул түзүлүп аткан кырдаал ошол баягылардын баягыдай болбостугуна аябай шарт түзүп берип атат да. Себеп кече биримдик мекеним Кыргызстан деп чуркап жүргөндөрдүн баары азыр тек бурулуп алып туруп эле Жапаровдун аркасынан чуркап жүрүп атпайбы? Аларга баары бир экен да. Мен кече Аксыга барганда бир салыштырмалуу келтирдим. Атты минип бараткан киши болгонмаса артында дайым бир ээрчи болот да, кулак тилди салаңдатып алып. Үстүндө ээсин баратканын деле көрбөйт. Ал аттын куйругун көрүп алып эле кете берет да чуркапчы. Себеп билет да үстүндө бирөө бар экенин. Ошол сыяктуу буларга да баары бир да. Ким баратат? Кантип баратат? Но эң алар үчүн маанилүүсү ушу бийликте отурган киши бараткан болсо болот дейт да. Анан куршапта бир жакшы салыштырмалуу болду. Ай досторум, адам деген көйнөктү дагы бир сезон кийет. Силер кече эле башка көйнөк, бүгүн башка көйнөксүңөр. Кантип ушуну алмаштырып үлгүрөсүңөр десем дейт. Эч бир бети кызарбай туруп, алар мени кайра кызартты дейт. Сен кызык экенсиң. Бизде топчусу бар көйнөк эмес. Топчусу жок эле халат. Чуркап баратып эле кыргытып берип, кайра башкасын кийип алып кете беребиз деп айтты дейт. Таң бересиң. Эмне дейсиң? Ошондуктан баягылардын ким экендигини саясатчылар эмес, жөнөкөй карапайым элибиз деле билип калдык. Ошондуктан жараткандан буйрук болуп, элдин колдоосу болуп келип калган болсок, баягылардын жыты да болбойт.
Канат Карагулов да суроо берип атат. Суроо: эгер сиз президент болсоңуз, инвестиция маселеси кандай болот жана сырткы саясат кандай жүргүзөсүз? Тышкы саясатты кыргыз элибиздин ата бабалары, залкарлар айтып кеткен. Керкейгенге керкейбиз, себеби ал көктөн түшкөн пир эмес. Ийилгенге ийилебиз, ал бизге бааланып берген кул эмес. Кандай салам айтылса, ошондой алик айтылат. Алик берилет. Ошондуктан бир жаңы нерсени ойлоп табуунун кажети жок. Бабаларыбыз кандай насаат айтып кетсе, ошону аткарабыз. Жылдыз Кадрларды кандай тандайсыз дегенде мен үчүн маанилүү эмес. Алардын жашы, жынысы, улуту эч маанилүү эмес. Мага колунан эмне келет? Ошого карап кадрларды тандайбыз. Кадрлардан биринчиден аябай бийик даражалуу макамына жеткиребиз дагы, бирок талапты ошондой күчтүү коебуз. Сизди ушул Баткендеги чек ара маселесинде жер боюнча күнөөлөгөн айрым баягы Facebook'tan маалыматтарды окуп калабыз. Каркыра боюнча күнөөлөгөн маалыматтарды окуп калабыз. Эми бул жерде да бир топ баягы бар жана жок адамдар суроолорду берип атышат. Өзүнүн жүзүн бекитип алгандар да суроо берип атышат. Ар кандай да, ар кандай. Эми бары да бар, жогу да бар. Ошол суроолорго бир мындай кыскача жооп берип коюңузчу, мүмкүн болсо. Эми биринчи өзү жазаттагандан кийин ошо суроону берет да. Кече жакында чыкты, силер билсеңер керек, активдүү азаматтарсыңар. 1930 жылы мен Гитлер менен жолугушуп, СССРге кол сал деп, СССРге кол салууга мен себепчи болуп турмун. Окудуңарбы? Социалдык тармактарда. Социалдык тармактардан жазып атса демек чындыр. Анан өткөндө бирөө айтат да, ушундай деп чыгып турго дейт. Көздөрүнөн карасам, ушул чынбы жалганбы дегендей кылат да. Анан мен айттым да, менин атам 33-жылы туулса, мен 30-жылы Гитлер менен кантип жолугам десем, карап туруп, ай ушуну ойлонбоптурмун дейт кайрачы. Себеп баягы адамдардын аң сезимин бир жака буруп коюуга, нетократия деп ушул телефон башкарып калды деген ушунда адам ой жүгүртүү кабилетинен ажырап атат да. Ойлонбойт, таптакыр. Эгерде ошол Баткен боюнча ушундай иштери болгон болсо, эмне үчүн мени Баткен ар дайым 80% колдоп колуна көтөрүп алат? Эмне үчүн Каркыра боюнча Түп району бир маселе койбойт? А менде 150 Түп районунан чыккан залкарлардын колдору бар, кайрылуусу бар, аябай чоң ыраазычылыктары бар. Ошондуктан бул сөздөр эми баягы шайлоонун алдында чыгып жүргөн сөздөр да. Жылдыз деген көрөрманыбыз сурап атат, өтпөй калсаңыз митингге чыгасызбы? Митингге чыккан болсо чыгабыз. Эч кандай маселе жок. Кече бирөө суроо берип атат. Өтпөй калсаңыз эмне кыласыз деп. 11-жылы өтпөй калдык да. Өткөн жерибизден 10-жылы парламентке өткөрбөй койду, эмне болду? Бир жерибиз кемип калды. Мисалы, парламентке өтпөй калса, Мадумаровдун партиясы жоготпойт эч нерсе. Парламент жоготот. Натыйжада эл жоготот. Себеп колу таза, ою таза, мыкты залкар, керемет тажрыйбалуу инсандар парламентке кирбей калат да. Жанагы Атамбаев ат койгон элиталар эйлеп отуруп калат. Андан өлкө уткан болсо, баракелде, мен кубанычтамын. Башкаруунун формасы боюнча да маселе коюлат бул шайлоодо. Сиздин оюңузча кандай башкаруунун формасы бизге ылайыктуу? Мен айтып эле келем да. Мен челип көп айткан киши жок. Жана айтпадымбы? Бизде баягы аралашма система болуу керек. Күчтүү президент, күчтүү парламенттин көз алдында. Бул жакта Тынчтык Шамсыдин уулу деген суроо берип атат. Өзүңүздүн кандай кемчиликтериңиз бар? Менде толтура кемчилик. Алардын баарын санай берсем таң атып кетет, анан дагы сөгүшүп алсаңар, кыскартпайсыңар деп. Мен кемчилигим өтө көп. Бир топ абдан бул биздин эфирибиздагы катышуучуларыбыз да абдан көп болуп атат. Саатыбыздын убагы. Анан кийин мындай болуп атат да. Кыргызстан мына 2 эмес 3 революцияны баштан өткөрдү. 2005, 2010 мына. Жок. Ар бир нерсенин өзүнүн аты менен аташ керек да. 2005 жылкы өзгөрүү бул элдин түбүнөн келип чыкты. Ага биринчи себептеринен тиги Аксы окуясын айтсак болот, жана башка толгон бир майда окуяларды айтсак болот. Анан жанагы президенттин бүтүндөй балдарын коюп алганды себеп кылса болот. Бул себеп. Биз эмне болуп өттү деп ошого баа берип атабыз. Эмне ошого алып келди дегенге
маани беришибиз керек. 2010 жылы бул Ак үйдүн тегерегиндеги 3 километрдин айланасында болуп өткөн окуя. 2010 жылы Ак үй алынып аткандыгын же башка болуп аткандыгын Акунбаев көчөсүндөгүлөр билген жок. Акысыңар? Жашап аттыңар. Көрдүңөр. Кечеки 5 октябрдагы болуп өткөн маселе бул бир ууч инсандардын бийликти басып алуусу. Ар бир нерсе көзүнүн аты менен бериш керек. Антип силер 2005 жылдагы элдик көтөрүлүштү, анан кечеки 5 октябрдагы болгон нерсени эч качан таразага салбагыла. Экөөнүн эки башка. Болуптур, 3 толкундоо болду. Анан кийин ошол учурларда дайым саясатчылар айтып атты да, Кыргызстандын абалы оор деп. Бирок ошол оордан улам эле кыргыз эли чыгып кетип атты, мамлекетчи. Бул жолу 10 январдан кийинки Кыргызстандын акыбалы кандай болот деп ойлойсуз? Ал калктын өзүнүн көз каранды. Биз инсан катары, коом катары жетелеме болбошубуз керек. Ким кайда чакырса ошол жака чуркашыбыз керек, кажети жок. Биз өз акылыбыз менен болуп аткан окуяларга баа бергенди үйрөнүшүбүз керек. Мына азыр бийликтебиз деген азаматтардын телекомпаниялары, башкалары сурамжылоо жүргүзгөн болуп атпайбы? Сиз кимге дейсиз дейт, баланчыга дейт. Сиз кимге, баланчыга, сиз кимге, баланчыга. Эмне үчүн десе билбейм. Эл айтып атат го. Эл айтып атат, сен эмне деп атасың садаган? Сенин өзүңдүн пикириң кайда? Сен эмне деп ойлойсуң? Маселе ушунда. Салиха Илманова суроо берип атат. Саламатсызбы агай? Жубайыңыз каерде иштейт? Эгер ажы болуп калсаңыз, жубайыңызды ак үйгө орноштурасызбы? Дегеним, жумуш бересизби? Уулдарыңыз кандай жумушта дейт. Бул дагы актуалдуу маселелердин бири да азыр биздин кыргыз саясатында. Эмес, азыр кудалар да актуалдуу. Стабилдүүлүк үчүн кудаларды дагы ар бир жерге караштырып көрүш керек да. Биринчиден, менин жубайым эч кандай мамлекеттик жумуштарда иштебейт. Балдарым дагы эч кандай мамлекеттик жумуштарда жок. Өзлөрүнүн келген, колунан келген иштери менен алек болуп жүрүшөт. Бирөө да мамлекеттик кызматта жок. Алар эле эмес, менин бир туугандарым да мамлекеттик кызматта бүгүн жок. Бир карындашымдан башкасы. Жакшылык Жумабеков жазыптыр. Саламатсызбы? Бул жанагы эле суроолордон, бирок ошентсе дагы менен баштап алгандан берейин. Садыр Жапаровду да эл колдоп атат, сизди да эл колдойт. Бирикпейсиздерби? Кыргызстанды карапайым эл жебей эле талашып тартышкандар жеп жатат. Келечек муунга да калсын. Ошолорго каршы биригип иштесеңиздер деп. Бириккенге ким болсо ошол болсун, мен бириккенге макулмун. Эгерде ал биригем деген азамат конституциялык талабынын ичинде жүрсө, мыйзамды сыйласа, ар бир кадамы мыйзамга шайкеш келсе. Эгерде мыйзамга шайкеш келбей, конституцияны тебелеп кеткен болсо, бир тууганың болсо дагы чогуу кол кармашып кете албайм. Менче Вактыбыз соңуна чыкты, бирок бир-бирден суроо берип койсок, шаарыбызда. Мына айтсаңыз, сиз ушу көп жылдардан бери саясатта жүрөсүз. Анан кийин мына соңку учурлары элдин ичинде бир жаш жүздөр келсин, жаштар келсин деп эле атышат да. Сиздин баамыңызда ошол Кыргызстандын жүгүн тартып кете ала турган, ошол мурдагы улуу муундагы саясатчылардан дагы күчтүү жаш саясатчылар барбы экен? Ошол парламенттик жарыштан байкаганыңыздан, азыркы президенттик жарыштан байкаганыңыздан ошондой адамдарды көрө алдыңызбы? Кеп биринчиден жашта эмес. Кеп башта. Анан мода үчүн эле кыйкыруунун кажети жок. Мисалы, мына дүйнөлүк аренада экономикасы жагынан да, аскер күчү жагынан да биринчи орунда турган Америка 78 жаштагы кишини президент кылып тандап алды. Баарын таң калтырып аткан Малайзия 96 жаштагы премьер-министр жетекчиси менен отурат. Кеп жашта эмес. Кеп адамдын башында. 30 жаштагы керемет биздин акылман жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. 30 жаштагы. Бирок 70-теги таптакыр эч нерсени түшүнбөгөн түркөйлөр бар. Аны кантип салыштырасыңар? Биз ал канча жыл жашады, жашы канчада экен, жынысы кандай экен, дини кандай динде экен деп карабай, ар бир жерге адистерди койгонду үйрөнүшүбүз керек. Мисалы, бизде жаштар бирикти дагы жана парламенттик шайлоонун алдында мага ушундай суроо коюшту.
Сиз дейт тиги жаш өтүп калгандар менен баратасыз го. Кимдер десем, Ишенбай Кадырбеков дейт, Исхак Масалиев дейт. Анан мен ошол жаштарга ушундай сунуш киргиздим, шайыр. Монол бөлмөгө 20 жаштар силер киргиле. Бул бөлмөгө макул 70 жаштагы Кадырбеков менен Масалиев кирсин. Бирдей тапшырма берем. Кыргыз Республикасында момдай деген токтомду жазып чыккыла дейт. Токтом. Мен билем, Кадырбеков 10 мүнөттө чыгат. Масалиев да ошол убакыттын ичинде чыгат. А силер канчадан кийин чыгасыңар? Мыйзам чыгаруу бийлигине баратабыз биз, депутаттыкка баратабыз. Ал жерде улак чаппайт, жүк көтөрбөйт, арык чаппайт, чөп чаппайт. Ал жерде калем менен отуруп мыйзам жазат. А эгерде өкмөткө бараткан болсоң, анда башка баалуулуктар менен кишини тандашың керек да. Ишенбай Дүйшөнбиевич Кадырбековго бүгүн барып туруп, момда мыйзамдын долбоору керек бизге деп койсоң, 2 саатта даярдап берет. Исхак Масалиев да ошондой кылып даярдап берет. Биз мыйзам чыгаруу жыйынына мыйзамды мыкты билген азаматтар менен барышыбыз керек десем, бир нерсе үчүн ыраазы болушубуз керек. Ошол жаш азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бир добуштан кол көтөрүштү. Агай, биз бул жагын ойлоп отурубуз. Аябай туура айттыңыз. Кечиресиз, биз сурообузду кайра алабыз. Алахан Кимсомович, кечириңиз. Биз эгер азыр мындан дагы ашык, мен да азыр суроо берип баштай турган болсом, эфирибиз узарып кетет да, биз калыстыктан таябыз. Анткени башка кандидаттар дагы биздин эфирден ушундай убакытты колдонушкан да. Ошондуктан сизге чоң рахмат айтардын алдында менимче бир сөзүңүз бар окшойт, камданып калганыңызга караганда. Жок, камданып силердин суроолоруңарга гана жооп берейин деп атам. Биринчиден, экинчиден такыр макул болбой атып араң келдим. Ооба. Мен убактыңардан пайдаланып кетейин деген бир кыянаттык эч кандай бир көңүлүм жок. Биз ошол силер капа болуп калбасын, кайра сурансак. Биз ошону айткыбыз келип атат. Биздин ушул эфирге чакыруубузду, биздин көрөрмандарыбызды сыйлап, ушул биздин эфирибизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Менимче бир топ суроолоруна жооп алганга бир аракет кылып бердик элибиздин, көрөрмандарыбыздын. Эгерде ушул кандайдыр бир суроолорго жооп ала албай калган болсо, Шайыр мырза, ушундай деп сүйлөп турсуз, кечээ сүйлөдүңүз дейт да. Мен өзүм таң калам. Кечээ сүйлөбөгөн болушум керек десем, тиги YouTube'да жүрөт, Facebook'та жүрөт дейт да. Менин 15 жыл баштагы сүйлөгөн сөзүмдү угуп алып, азыр көрүп алып, ушундай дептирсиз дейт. Ал аябай сыймыктануу менен айтуу керек. Себеп бүгүнкүдөй кабыл алынып атат. Себеп 25 жылдан бери Мадумаров кылдай кыйшайган жок өзүнүн позициясынан. Бүгүн сүйлөгөнүмдү дагы деле кое берген болсо жарай берет деп. Бир гана айырмасы, ал кезде чачтарыбыз капкара жигит эле. Ошондон деле караңыздар дедим. Эгер чачым кара болгон болсо муну башта айтканмын. Эгер ак кирип калган болсо бүгүнкү айтып атканым деп тамашалашып күлдүк эле. Мен да силерге чакырганыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Алдыбызда чоң бир өтө оор маселе турат. Бул тандоо маселеси. Тандоо дайым оор. Биз шайлоо десе шайлоону түшүнөбүз да, баланчыны шайлайт экенбиз деп. Жок. Сиз тандайсыз. Тандаган кишиңизге добуш бересиз. Шайлоо эмес, тандоо бул. Ошол бүтүндөй элибиздин тандоосу биригип келип туруп, анан эң көп тандалган киши шайланат. Шайлоонун мааниси экинчи. Биринчи мааниси бул тандоо. Эмнесине карап тандайсыз? Акыл эсине карап тандайсызбы? Жашына карап тандайсызбы? Же баягы тажрыйбасына карайсызбы? Же чөнтөгүнө карайсызбы? Же ашказанга карайсызбы? Ал ар бир жарандын өз эрки. Мен дагы бир жолу кайталап айтам. Мадумаровго добуш бергиле деген сөздөн алысмын. Тек гана кайдыгер болбой, ошол күнү шайлоого барып, өзүңүздүн тандооңузду жүргүзүңүз. Өлкөнүн келечегине же мамлекеттик башкарууга кайсы бир деңгээлде сиз дагы себепчи болуп калыңыз деген суранычты айтып койгум келет. Анан сөзсүз түрдө келе жаткан жаңы жыл. Жаңы жылыбыз жараткан тек жакшылыктарга буйрган жыл болсун. 2020 жыл өтө оор жыл болду. Ушул сыяктуу апааттар, ар кандай оорулар элибизден алыс болсун. Тасманыбыз ачык, жерибиз бүтүн. Элибизге иман, бийликтебиз деп отурган азаматтарга инсап. Айтор баарыбызга жараткан жакшылык күндөрдү насип эткен болсун. Эч качан бири-бирибизди мындай бир артыбыздан кубалаган күндөрдү жолотпосун. Ар бирибиз бири-бирибизге жүрөктөрүбүздө мээрибиз болуп, бири-бирибизди кучакташып,
ийгилигибизди куттуктаган күндөрдү көбүрөөк насип кылганыбыз. Рахмат, урматтуу биздин Facebook колдонуучулар, биздин көрөрмандар. Биздин эфирибиз ушу менен аягына келип жетти. Сиздердин баарыңыздарга бейпил түн каалайбыз жана жакшылыктарды каалайбыз. Саламатта калыңыздар.